Чоң рахмат. Сизге бир предметтерди айтып атасыз, бирок кийинки мезгилдерде кат жазуудагы сабаттуулук жоголуп баратат. Мурда биз бала кезде, бизден мурдараак абышка кемпирлерге биз китеп окуп берет элек. Анан жаштар сабаттуу, карылар сабаты жок дейчүбүз да, азыр карылар сабаттуу, жаштар сабаты жок болуп калды. Карылардан кат келсе, кол жазмасы да жакшы, түшүнүктүү, анан ката кетирбейт. Тыбыш белгилеринен бери үй-өсү жайында, ыңы жайында. Азыр эми мындай комментарийлерди кара, анча-мынча жазылган ушул соц тармактардагы маалыматтарды карасаң, аябай көп ката кетиргендер көп да. Бизге деле кат жазат, окуп атып, анын мазмуну маселе ошол катасын окуп отуруп, адам мындай акылданайын үчтөй болот да. Мотор деп жазат. Мотор деп жазгандар көбөйүп кетти, мисалы, койнок деп жазып атат. Же болбосо наоборот, ушул эле жазып туруп жөнөтүп атат. Мошенниктер деп жазып атат, мындай түз кандай угулуш эле жазылып атпайбы? Өткөндө бул жерде продается яйцо деп жазып коюптур. Эми ушул мурдагы заманда ушундай бир окуялар боло турган болсо, кадимгидей чара көрчү эле. Бир кезиктен бир ката кете турган болсо, ал редактордун проблемасы болчу, коомдун проблемасы болчу, ошол тармакты тейлеген министрликтин проблемасы болчу. Ошон үчүн ушул сабаттуу жазуу жагында бир карайт окшойбуз, болбосо кандай эле болуп кетебиз билбейм. Туптуура көтөрүп атасыз маселени. Бул боюнча биз мугалимдерге коюлган талаптарды да күчөтөбүз. Анан педагогикалык окуу жайларга келе турган студенттердин дагы босого балын жогорулатабыз да. Эми баягы бир мезгилде кабыл алганбыз, айласыздан рынокко кеткен мыктылардын баары, сиз билесиз да, анан келгендер кабыл алганбыз. Бирок азыр көрүп атабыз, ошондуктан мугалимдердин профессионалдык жетишкендиктерин туташ баалоо системасын киргизип жатабыз. Биз кийинки долбоорлорду алып келебиз. Бир мезгилде мугалимдер үчүн жалпы республикалык тестилөө өткөрөбүз. Мындан ары алар ошол өзүнүн жетишкендиги боюнча акы ала турган системаны киргизебиз. Окуучунун жетишкендиги боюнча. Сиз айткан функционалдык сабаттуулук бул өтө күн тартибинде турат. Окуу жана түшүнүк өндүмдөрүн калыптандыруу боюнча атайын буга чейинки долбоор менен ондогон миң мугалимдерди окутуп жатабыз. Ар бир ишибиздин ичинде ушул күн тартибиндеги маселе болуп эсептелинет. Бир жолун табалы, ата-энелер деле кам көрсүн. Боло берет дегенди бириктирип эле боло берет деп жазып калдык. Туура. Оозуна тың бол деп үчөнү өзүңө тың бол дегенди же өзү жок, же өзү жок, анан үчөнү бириктирип жазып коюп, каттарды окуп биз деле кыйналып атабыз, ачыгын айтайын. Мен деле мугалимдер чаты бар. Алардын жазгандарынан кээде өзүм деле уялам. Ошондой бир группаларга кирип калсаң, айткандан уяласың. Чубагажы уялбай, тартынбай оңдойт эле. Анан сен эмне ушундай кыйын болуп кеттиңби деген заман болуп калды азыр бирдеме десең эле. Анан мектепти бүткөндөн кийин карасаң, 11 жыл бою кыргыз тилин окуган, бирок кыргызча тыңгайсың. Азыр келгенде көрүп атпайсызбы? Министрлер сүйлөгөндө деле, же болсо өкүлдөр сүйлөгөндө деле жарым кыргызча, жарым орусча. Кыргыз мектепте окугандар кого что деген бойдон бүтөт, официалдуу тилди билбей. Официалдуу тилдеги мектептерде окугандар кыргызча ныпым тил билбей атат да. Ошого мисалы орус мектептерде 2-3 предметти бир эмес. Кыргыз тилинде берген көтсө кандай болот, же болбосо кыргыз тилинде окуткан мектептерге орус тилинде 2-3 предметти мындай. Анткени орус тилинде мен айылда окуганмын, чындыгында сабак жетпегендер орус тилинен берчү. Алар бизге идеалдуу көрүнчү эле. Родина моя деген бойдон бүтүп кеттик мисалы, кээ бир жерлерде. Бизде эми жакшы мугалимдер окуткан, бирок кээ бир жерлерде ошой деле бүтүп кетип атат. Кыргызча деле ошондой болуп атат. Ушул жактарды бир карап көрбөйлүбү? Анткени бизде расмий тил бар, мамлекеттик тил бар. Же ал жактан эмес, же бул жактан эмес. Эки тоонун чөбүн эңсеген кийиктей болуп атабыз да. Биз ушул кыргыз тилин окутуу жана кыргыз тили боюнча көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча жумушчу топ түзүп атабыз. Анын ичинде академиктер, граждандык коомдун өкүлдөрү, мугалимдер жана клиенттер бар. Ошол топ менен бирге талкуулаа жасайлы, кантип өнүктүрөбүз деген ошол маселе. Эмнеге өнүктүрөбүз билебиз. Мен де чакырып коюңуздарчы. Балки мен да сунуштарымды айтам. Жумушчу топ түзүп, биздеги жана конституциялык мыйзамды аткаруу боюнча жаңы жумушчу топ түзүп, ошо китептердин улуттук мазмун өтө жеткиликтүү сүйлөй ала турган, анан аны кайра түшүндүрүп бере ала турган, чечим кабыл ала турган багытта
иштеп чыгабыз. Эми муну долбоорго деле кошсоңуздар болмок. Эми бул долбоор ушул түзүлүп калыптыр. Сөзсүз, Бирок жок, сөзсүз. кийинкилерде Жана сиз эске карасаңыз, алыңыздар. мен учкай айтып кетпедимби, педагогдорду даярдоонун жаңы стандарттан иштеп чыгабыз. Мурун жок эле да, бул 30 жыл мурун жок эле. Азыр таптакыр башкача өзгөрүп кетти. 30 жыл мурун сиз айткан проблема жок болчу. Мына азыр ошол күн тартибиндеги маселелерди көтөрүп, ошонун негизинде жаңы стандарттар. Чоң рахмат.